Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кайрадан Куттуу студияда сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Кадырлуу кечиңиздер менен. Анда эмесе бүгүн бизде мейманда өзгөчө, ошондой эле көп кырдуу талант ээлери бизде мейманда. Анда бизден жарым саат бою алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Кош келипсиздер. Кушубак боло алыптым. Кадырлуу кечиңиздер менен. Рахмат. Маанайыңыздар жакшыбы, чындап эле? Жакшы. Анда баягы сиздерди азыр мен башта тааныштырып өткөндөй өзгөчө мейман десем телекөрүүчүлөр баягы таңданып карап отурган учурлар, Анан бизде мына ошол бир тастыктап айтып өтөйүн, өзгөчө мейман болуш үчүн сиздерди тааныштыруудан баштайлы. Келиңиздер, анда атарытып суу кечип, бел ашып, алыстан Бишкек шаарынан бизде бүгүн Ак кептерим ырынын автору. Мынакей бул Ак кептери ырын баса белгилеп айта кетпесем болбойт. Ошол 92-жылда өтө популярдуу болуп, жаш кары дебей ушул ырды угуп, мынакей азыр өзүмдү айтсам да болот, ушул ыр менен чоңойбу, мектепте болобу же аш тойлордо болобу, кыскасы ушул ыр менен баягы өстүк десек болот. Анда бүгүн бизде мейманда маданияттын мыкты кызматкери, обончу аткаруучу Тойчуев Кубатбек агабыз бүгүн бизде мейманда. Келиңиздер, анда агайыбызга дагы колубузду бир шатыракта чаап коелучу. Өзгөчө колчабы? Анда ошол ырыңызды дагы программанын жүрүшүндө тыңдайбыз, баарыбыз бирге болобуз жарым саат бою. Жана ошондой эле экинчи мейманыбыз бул биз кайсыл жерден жүз көрүшпөйлү, шаңдуу маанай менен тосуп алат агайыбыз бүгүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ошондой эле актер агабыз Мадемилов Жумабек агабыз бүгүн бизде мейманда. Агабызды дагы баса белгилеп айта кетейин, көптөгөн кинолордо роль жаратып, аз да болсо, көп да болсо кыргыз элине белгилүү актерлордун бири деп айтсам болот. Келиңиздер, анда биз бүгүн программабызды бизде көптөгөн бөлүктөрүбүз бар эле, бирок биз бүгүн ошол бөлүктөрүбүздү алып салдык да. Себеп дегенде агайыбыз мынакей атарытып Бишкек шаарынан келип отургандыктан бүгүн ырдай эле деп чечтик, Анда келиңиздер, анда ырдоодон баштайбыз. Ак кептерим ырын. Азыр Кубат агайыбыз. Чоң рахмат, Нурзат. Чындыгында нарын телевизиясында көптөн ырдайт элем, көп жылдан берчи. Анан бүгүн келип МТК экенсиздер да, катылганда. Нарындык Тойчуев Кубат деп чечилип туруп, биягында. Мынакей сонун. Анан эң биринчиден ушул нарын жергесине, өзүмдүн туулуп өскөн жериме, ушул шаарда чоңойгоныма, нарынга келгенде абдан кубанып, күйүнүп турам. Ушул Долонга берип өткөндө эле жүрөгүм акылдай берет. Анан чыгармачылыгыбызга деле мына быйыл 30 жыл болуптур. 30 жылдык кечени өткөзөбүз деген ойдобуз. Кеч күздө жаңы жылдын алдында. Анан 30 жылдыкты нарынга баса буюрса марттын ичинде келип кетем го, Жумабек байке менен сүйлөшүп, ошол жөнүндө сүйлөшүп калдык эле бүгүн. 30 жылдык чыгармачылык кечени өткөзүлдү. Анан эң биринчиден ушу жалпы көрүүчүлөргө айтар элем, жакында биздин маданият күнү келип атат. Жумабек байке, сиздерге дагы ушул маданият күнүңүздөр менен куттуктап кетели дагы да болсо. 2-ноябрь культура күнү Кыргыз Республика боюнча. Бери жакем айтчу, жана ошолпа өкүл атам да. Анан айтчу, 1-ноябрь демиличи депчи. Анан американец менен кыргыз чекмекке мелдеше кетет да. Анан ошондо американец айтат, ден американцы биринчи күн давай, тоз кыргыз тарс. 2-март аялдардын майрамы, аялдын туулган күнү 2 тарс, тоз кыргыз. Ана кызым туулган күнү 3, мен туулган күнүм 5, аял туулган 6 болду, американец болду, бүттү десе айтат. Мен американец тосуп тур. Мен ал майрамдарды эсептебейм. Жаңы жыл 8-март деген майрамдарды эсептебейм. Мен бир гана аяганы эсептейм деп туруп, культурнан атары милициянын дубинкасын алып туруп, американец чокко берген экен, американец агып айтты, "Койтур 2-ноябрь ден культура, койтур." Ана китеп карасың, ана соттордун, ана барыптардын күнү бар. Ооба, туура айтасыз. Ноябрь бүт эле майрам экен да. Асары ушул культуранын биздин баягы чыгармачылык жүйөсүндөгү биздин маданияттын кызматкерлерин жалпы менен майрамы менен куттуктап келе жаткан. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин майрамы менен куттуктап кетели дагы. Нарын жергесине келген соң ушул дүйнө жүзүндө эң узун дайра Нил болсо, Кыргызстанда Нарын дайрасы экен. Байдылда Сармагоев атабыз жазган экен сөзүн, ону мен жараткам, андыктан ушул нарын элибиз үчүн нарын дайрасыбызды берип калат. Келиңиздер. Жакшы болот.
арыстанды Коркутту кожом кулдай калган болсо дүйнөдө коймок эмес алышканы Жеринде кылышып дара чечирканы дара чечирканы акты жарапалады жеринде кылышып дара чечирканы дара чечирканы Adamdın erkemenin bana bilgin Korkutu ortazıya talalarım Ot bolup ömrü bolup cana vergin Narın ayrasın Altın şarap aladım Cebinde buluşlar Dar çeçir kanım Dar çeçir kanım Narın ayrasın Жаланып жарташ тоюп жалкаң тоюп сырдашы сырдарага күчүн кошоп кыргыздын сууларына маршал болуп арындырасың алтын шарап алам жегинде бышап дара чечирканы шарына шагып түпөй талкан болуп жаланып жарташ тоюп жалтаң тоюп сырдашы сырдайрага күлчүн кошоп кыргыздын сууларына маршал болуп арындырасың алтын шарап алам жегинде бышап дара чечирканы Азаматсыз. Куатбек байке айтыңызчы, мен азыр жашым 30га таяп калса дагы, мен ошол кезде ушул ырларды бир 16-17 жаштарымда уккан экенмин, дагы андан дагы ары жашымда. Анан азыр сизди ошол кезде телевизордон көрүп жүргөн кездерим экен. Ошол кездеги өңү түзүңүз, жашыңыз деген ошол боюнча экенсиз. Жаштыгыңызды сурай эмне деди. Анан дагы аябай мен чын эле ошол кезге барып кайра келдим да, абдан сонун. Бүгүн бул ырыңыз дагы бизди аябай шаңга бөлөдү. Чынын айтканда абдан жакшы. Ошол кезде жашыңыз канча болгон? Так, 94-жылы 30-да келдим. 30-да экенсиз. Ак кептерди чыгарганда 19-да болчу. 19-да. Абдан жакшы. Келиңиз анда Жумабек байке. Мен жакшы бир керемет ырды уккандан кийин өзүмчө көңүлүмдө толуп көп нерселер оюма келип атат. Мына маданият күнүн айтып кеттиңер, мен эмнеден баштамакчымын. Быйыл Кызыл Аябай нарын эл үчүн, биздин академиялык музыкалык драма театр үчүн бир чоң жетишкендик болуп атат. Театрдын 80 жылдыгын берген табыз. Буга дагы көп өкмөт башчылары, депутаттар, нарындын таланттары келген тат. Анан дагы мына төртүндө өзүңөр билгендей Турда Кунусубаевич атабыздын 100 жылдык мааракеси белгиленген тат. Бизге ошондон да кам көрүп атабыз да. Анан экөөңөрдүн ортоңордо 94-жылы чыккан ырды атпайбы? Мен ошол Усубалиевдин убагында чыккан ырларды аткарып бергим келип атат. Унутпай калган нерселерди эстетип коеюн деп атам. Бүгүн ошо тескеринче программабыз мынакей, азыр телекөрүүчүлөр бизде улуу муундар көрүп отурса абдан кубанып атышат, себеп дегенде азыркы көпчүлүк ырлардын бардыгы жаш муундарга ылайыктуу. Анан келиңиздер мурунку ырларга артка кайрып кылчайып өтөлүк, келиңиз, абдан жакшы болот анда. Эми бул ыр
кыргыз обондорунан түзүлгөн попурри деп аталат. Бул ырлар кээде чыкканда силер проектиде жок болушу керек эле. Анын үстүнө ошол убакта биз хоккей дегенди укмуш көрчүбүз го. Силер деле көрүп калдыңар, түнкү саат 3-тө деле көрчүбүз. Анан Советтик Кыргызстан, Комсомольская Правда деген газеталар көп келчү. Анан ошондо Советтер Союзунун коммунисттик партиясын турмушка ашыралы дегенди окучубуз. Анан жаап туруп аягында ким өлдү дегенди эле окучубуз да. Ошонун баары эсимде калыптыр деп кыргыз обондорунан түзүлгөн попурри. Келатканда автобустун ичинен деп атпайбы Нурзатка. Сакмалчы болуп барбасам, ак сен гүлдана, жүрөктөсүң сен гана. Ой күйдү чоң, сагынып дайым сени издеп келем. Айтар сөздү миң кайталап биленби. Түнкү шамдар, мурункудай болбойсуңбу кайрадан. Бакытым сенсиң менин эркетайым, айрыкем ай. Муңайба тала гүлдөрү, бирок көкем ага тарынбай. Алло, бул сесиңди кандай салам? Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза деген бар болчу илгери. Товарищи Брежнев, Андропов, Киришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кумаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Полянский, Суслов, Демичев, Долгих, Зимянин, Черненко, Рябов, Трудакулов, Субалиев, анан Горбачев. Кеттин кайда, а говорит, показывает Прага. Чемпионат мира по хоккею, сборная СССР, сборная Чехословакия. Номер 1 Александр Мыльников, номер 2 Фетисов, 3 Лученко, 4 Бабинов, 5 Ляпкин, 6 Васильев, 7 Сиганков, 8 Капустин, 9 Шалимов, 10 Мальцев, 11 Александров, 12 Белорус, өлүп калды албай кош коке. 13 Борис Михайлов, капитан команды Советского Союза, 14 Попов, 15 Якушев, 16 Петров, 17 Валерий Харламов, 18 Викулов, 19 Хельмут Балдерес, 23 первая сильнейшая пятерка Петрова, Петров, Михайлов, Харламов, Касатонов и Писов, первая сильнейшая пятерка у Чехословакии, Глинка, Черник, Пост, Шалпайкл, Эберман, Махач, передача гол! Каракөлдүн кыздары жылдыз маңдай, ушул жылы кыз жигиттер каталышсын, сагындым шашпа жазында, то ли еще будет ой-ой-ой. Ак кептерим, алым ушкун кептерим. Бакыт каалайм бардык адамга, тилек тилейм ушул заманда. Кагылайын кыргыз элим бекем болгон ушул заманда. Каалайм бардык адамга, тилек тилейм ушул заманда. Кагылайын нарындыктар бекем болгон ушул заманда. Мен бүттүм Нурзатка, точка.
Азамат байке. Абдан сонун. Мынакей бүгүн биз да сиздерди мынакей мырзалар кылып чакырганыбыздын себеби дагы ушул. Кыягыңыздарды кармап бүгүн программабызды шаңга бөлөсүн деп сиздерди чакырдык. Так. Анан дагы ысык көл жергесинен дагы бир кыяк чагабыз келмегеле. Тилекке каршы келе албай калды. Эмки берүүлөрүбүздө сөзсүздөрдө келет деген ишеничти айта кетелик. Келиңиздер, анда бир кызыктуу учурга кайрылбайлыкпы, кандай дейсиздер? Себеп дегенде чыгармачылык адамдарда кызыктуу учурлар абдан көп болот. Келиңиздер, кимиңиздер эстесеңиздер айта бериңиздер. Баштайсызбы же баштайбызбы? Кызыктуучулар көп болот. Эми айрыкча баягы ушул 89-90-жылдары анда байкем Нарын драма театрында иштечү. Мен Бишкекте Фрунзе академический театрда аккомпаниатор болчумун. Анан гастролдо жүрөбүз. Нуркан Турсунбаев бар, Тартөбүнүн агасы. Анан Мурат Комар байкебиз бар. Үчтөп жүрөбүз академический театрдын актерлору да. Ал убакта гастролго чыктык, 3 айлап чыкчубуз. Гастролдоп. Нарынга да келип кеткенбиз. Ал эсимде. Анан немеде жүрөбүз, Жалал Абадта экен жүрөбүз. Анан биз жерден кечинде концертте анан неме гостиницадан баш жууп турган болуп калдык да. Анан Бактыбүтөгө чыгызыбыз беле. Группадагы эң татынакай кызбыз беле. Ал кыз ошондо бир 20-дагы эле кыз болчу да. Жайлабаева деген өзү чүйлүк эле кыз болчу. Ушул Нарын жергесине турмушка чыкканда анан баш жууп турган болду концерттин алдында. Биге сыртта баарыбыздын чемодандарыбыз окшош. Бирдей чемоданды Өзбекстандан келип алганбыздар. Анан окшош анан Мурат байке айтып калды. Мурат байке, шампурыңызды төрт туруңузчу, мен шампурумду алып турсам, чемоданда турат деп анан уйку сонун арасында айттым. Барып чемоданды ачып, неме шампурду окуганда эле жоктум да. Алып келип анан Бактыгүл башыма сууп берет, жууп атам, көбүрөт, жууп атам, башымды жууп атам. Бир мана каткыра берем, Мурат байке, "Эмне болду десем?" "Вот таңыңы озуран сен, после бритаман да башы." Мынакей Башы көтөрүп башы. башыңыз жалтырадыбы аны? Же кайра шампундап жуудуңузбу? Гастролдо көп нерселер болот. Жана өкөм айтып кетпедиби, жана Жаныбек Алыкуловдун өкүл баласымын деп. Анан ошо Жаныбек Алыкуловдор, ушул Кубаттар болуп 2000-жыл беле ошондо чоңко удулдар. Байке ошондо гран-прини утуп алган. Эсимде. Гран-прини утуп анан ошол убакта 20 миң деген көп акча болчу да. Анан ошондо беришти да конвертке салып. Анда машина да жок. Анан чөнтөгүмө салсам бүт 200 сомдуктарды салып койгон экен. Момунтип эле бул туят же маршруткадан өзүмөн корком да, качан алып кетет билбей деп эле. Анан эмне кылам деп эптеп ушул. Эми ошону жакшы салган соң такси менен кетпейсиз. Таксини Нарындан барсаң билчү эмесмин да. Такси каяктан жүрөт, андай мындай. Сечилбек байке. Ал эсимде 2090 Кудулдар фестивалын именно мен администратор мен болдум чоңкода. Чоң Кудулдар ордосу деп чечилет чоңкода деген. Анан чоңко 2000-де фестиваль уюштурду. Мен администратормун. Чоңконун шеби өкүл атам Жаныбек. Анан уюштуруп бирок Кудулдар чоң фестиваль болуп, Жумек байке ушул жанагы эски неме өтүктөрдү кийип алып ушуну ойноп. Кайгылуу хоккей деген сача. Кайгылуу хоккей. Соң элдин баарын кайгы күлдүрүп аябай соң болгон. Анан гран-прини жеңип алды. Ак сөз анан мен айтып калдым. Байке биз жеткизип коелу, мен өкүл атам жакташайм. Мен чыдап коелу десем, жок мен жеңиңдер менен чогуу кетебиз деп калдыр анан. Мен өдүм да өзүнчө бир машина менен кетип өзү маршрут. Ошондой болду анан. Такси менен жеткизип койгонбуз. Билбейм да ана тиге эртеси күнү Жаныбек байкени да ыраазы кылып коеюн деп барып, Кустанайский дегенде жашайт экен. Же тапсамчы, аркы жибек жолунда түшүп алып туруп, андан арда бир топ жол бар турбайбы? Аякка жетпей, ушинтип бир эме болгом да. Анан мындай гастролдо көп эле окуялар болот. Мен өзүм аябай эме болчумун да, мындай элпек бала болчумун. Даскор элпек. Жакшы экен. Келиңиз анда Кубат байке, Кубатбек байке, сиздин акептер ырыңызды дагы сураналычы. Ошолорду уккубуз келип атат эмнегедир. Кубатбек байке дагы ырдагысы келбей атабы же? Аябай сагындырайын деп атат. Анда эмесе ошол суроолорго жаап берип берейин. Эң биринчиден ушул кептерде ырдаардан мурун ушул Нарында мына сиздерде Жумек байке стилятор болуп калдыңыздар. Ооба. Анан эң биринчи чыгармам баягы сыйлуу, эң жакшы көргөн чыгармам ушул ата энеге кайрылуу деген чыгармам да. Себеби мына быйыл жайында атам кайтыш болуп кетти. Анан болсо 15 жыл мурун кайтыш болгон ошо кишилер тирүү кезинде чыгарган. Ата энеге кайрылуу депчи. Себеби балдар чоңоюп өткөнбүз дагы, анан көктөн түшүп алгандай эле жүрө берет экенбиз. Чоңоюп элечи бир ошол убакта көрүп турган кез болот экен 20-дан 25-ге чейин. Ошондой күндөрдүн бири күнү анан үчүн ата энебизге мындай кылбайбыз деп ушуларды чыгарып келгем да. Анан ошону да бергим келип атат, анан сиздин суроосуңуз. Мейлиңиз, макулуңуз. Ооба, бизде дагы убакыт бар.
келген соң ешбір жабытқан емес қылбай арман қылбай кечеге балалық кез қалды артта қалды күркіреп жігіт келіп қалды еліміз биші болды ай деген жерде жастарды бұрыла аралады еліміз биші болды ай деген жерде жастарды бұрыла аттеңай күлгін құрақ қалды алды артта қайрылып бара албайсың емин артта кылчайып көз кіріңді салған шақты балдарға болып қалдың сен чоң апа кылчайып көз кіріңді салған шақты балдарға болып қалдың сен чоң апа Баракелди. Абдан бир ойго салып, Нарындын школасы көрүнүп турат да биздин оюнчулардан. Мыкты. Анан дагы абдан бизде бир ойго салып өттү. Кайсыл жерде жүрбөйлүк ата-энебизди сөз түрдө эстеп кетпесек болбойт экен, Мынакей сизге дагы апаларга, аталарга арналган абдан жакшы чыгарма болуп өттү. Сизге чоң рахмат. Анан айтыңызчы, азыркы учурда эмне үчүн көп сахнадан көрүнбөй калдыңыз? Кайда жүрүсүз дегендей? Баягы ачыгын айтыш керек да, буга чейин 10 жылдын аралыгында мен кинодон кеткен Ошонбайга өлгөндөн кийин кеттим. Кудай өлгөн ага же кинодо жүрдүм. Актёрдуктагы кызмат. Каскадер. Актер каскадер. Атка жүрөлүп өрт жана күйгөн нерселерди ушул актер каскадерлер просто өзүм актерский деп өткөм да. Музыкалер үтүп анан кийин актерский өткөм ошондо. Назым агайымдар болуп курсташтым мен да байыр. Назым байгенен Кенже балага чогултуп жүрөп курсташтарбыз. Анан кинодо жүрүп, театрда ошол академический театр иштеп жүрүп, андан кийин киного кеткем, каскадер болуп. Анан каскадерскийден анан культурага кайра келдим. Ошонбайга өтүп кеткенден кийин баягы эми аяктын келечеги кандай болот деп, болбой эле ырчы оончу болгондон кийин келет экенсиң, 10 жылдан бери Аланым районунда ошол жерде директор культуранын дагы эле чыгармачылыктан түшө элекпиз, бирок эми баягы ар бир нерсе өзүнүн жолу менен кете берет экен го. Биз баягы съемка тияктакты унутуп калып эле жалаң тамада киши менен 27 жылдан тамада жалаң тойдо жүрүп. Ошону албай атабыз. Бирок чыгармачылык өсүп атат дегенде, жаңыларды чыгарып коюп атабыз. Эми сиздин сурооңуз боюнча Нурзат ушул кептер менен кыргыз элине таанып келгенбиз. Андыктан ак кептерди да берелик. Жакшы болот. Мунун илгерки съемкасын өзүбүз төлөп калабыз. Соңкөлөн чыкканбыз ал убакта. Атайын соңкөлгөн Ошонбайкенин үйүнөн, анан Каркырадан, Жайлоодон. Ал убакта чындыгында съемкаларды ошондой жерлерди издеп анан тартчубуз да, режиссердер ошону талап кылчу. Бейшенбек өзү тарткан, Мамбет Акунов билесиздер да. КТРдеги Бейшенбек агай.
ак кептер жакшы эле ийгиликтерди алып келип берди деп ойлойм. Ооба, туура айтасыз. Мына бир 30 жылдык чыгармачылык кечеде албетте ушул ак кептерди баса бергилеп туруп атабыз. Нарын жергесине, нарын элиме дагы албетте келип кетем деген ой. Андыктан кептерди учуруп берели. Бирок анда жерде жалаң эстрада менен да бергем, сен бул жерде аккордеон менен да. Жандуу үн деген кандай сон. Ооба. Не деген психология жатат артында. Куатбек эке жана айтканда бул чыгарманы чын эле өтө толкундоо болуп тур, азыр өрдү укканда чын эле. Баягы окуучулук кезимде эстедим. Мен классташымда эң мыкты ырдайт деген баягы мектепте окугандар. Ушул ырды ырдашчу да. Азырчы аябай чын эле абдан жакшы. Сонун болду чынында. Бүгүнкү программабыз абдан жакшы болду. Келиңиз, анда сиз дагы бир чыгарманы камдап турат окшойсуз. Ырдап берейин деп. Ойма келип атат ушул. Ырдай береличи, келиңиз. Эме Kırgız yurtun sağınamın Daima algacılsan kurbanamın Korkuy bergen jutman elim Özüme akbatamdı bağışladım Uşul gün açık olsun Kırgızga Kırgız konuşsun Uşul gün açık olsun Kırgızga Kırgız olsun Kalayımın Mutman elim aman olsun Elime dilek kalay bakıp olsun
болсун кыргыздын дасторкону кенен болуп ар дайым эстен кетпес күндөр болсун ушул ачык болсун кыргызга жылдыз болсун ушул ачык болсун кыргызга жылдыз болсун Utman elim aman bolsun elime dilek kalayım bakıp konsun turmuşta ömür boyu kol karmasın salamat bir solun beken bolsun sizlerden aylanayım sizlerge tinçlik kalayım ömür bul öpüverir sizlerden kağılayım elimden aylanayım yurtuma tinçlik kalayım ömür bul öpüverir Kırgız'dan kağılayım elimden Жан дүйүн деген кандай сон? Ооба, мен Ушул өзүңүздүкү, өзүмдүкү. Өзүңүз жазган, өзүңүз обон чыгарган ырбы? Ооба. Буга канча болду? Автору. Акселеп алды го. Бир топ болсо 10 жыл деп калдык. 10 жыл бир топ болуптур, жакшы. Андан жакшы эмес ошолоруңуз. Тиги Маданият министрлиги обончулардын эмеси деп жазып ийиптир. Анан мен толгонуп отуруп эле баягы музыкалык тил менен айтканда 2,5 актабыр чыгарып алыптырмын. Анан ошону жазып бердим анан. Ошондо бул ырыңыздын темасы кандай болот? Бакыт болсун. Бакыт болсун, Абдан жакшы экен. Кыргызыма бакыт болсун деп. Бакыт болсун деген эки жаш болуп калсын. Ошо кыргызыма бакыт болсун деп кошуп келейин. Элиме бакыт болсун. Эл бакыт. Элме. Абдан жакшы экен. Анан мен да ушул айтып кетким келип атат да. Мына 12-ноябрда 80 жылдык чоң маареке болгондо биздин театрда ушул үзүрлүү бир эмгектер жазсак деп жарашат деп айткым келет. Өткөндө дагы театралдык фестиваль болуп, Султан Раевичтин Маң деген спектаклин коюп, Казакстан, Өзбекстанга барып, Кыргызстанда гран-прини алганбыз. Андан соң мына Арт Ордо деген театрдык фестиваль өттү Ошто. Ошондо биздин театр биринчи орунду алды. Гран-прини болсо казактар алып кетти. Биринчине Нарын академиялык музыкалык драма театры экинчи орунду Түркия алып кетти, үчүнчү Азербайжан. Анан ушул биздин Нарын элине да бир жолу ушул биздин майрамга кош келиңиздер деп айтып кетмекчимин. Бул биздин майрам, сиздердин майрам. Сиздердин майрам, биздин майрам дегендей взаимные отношения между людьми, человек, друг, товарищ, брат деп эгер окуткан. Накей урматтуу телекөрүүчүлөр 12-ноябрда, Буюр 18 ноябрь. 18 ноябрда драм театрында сиздерди күтмөкчүбүз. Келиңиз анда Кубатбайке жаңы чыгарган ырларыңыздан, азыркы учурда чыгарган ырларыңыздан бизге дагы бир тартуулап өтпөсөңүз болбойт. Азыркы учурда эми кийинки чыгармалар жаңы чыгармалар дагы болот. Азыр алдыда дагы көп чыгармаларды иштеп аткан. Мен эмелерди бергим келип атат. Мингал деген чыгармам бар. Себеби дегенде мындан 4 жыл мурун Токтогул атабыздын 100 жылдык чоң мааракеси болгон билесиздер. Ошондо баягы түгөл эме Токтогулдун ырларына, күүлөрүнө, сүрөтүнө, кыскасы Токтогул жөнүндө болгон нерсенин баарын фестиваль жарыяган билесиздер. Анан ону боюнча, ырлар боюнча бул түрк тилдүү эл боюнча жарыяланган. Бул жерде Турцияда бар, Өзбекстан, Тажикстан дегендей түрк тилдүү эл бар. Ошондо гран-прини мен алгам. Себеби дегенде Мингал деген күүсүнө он чалгам. Токтогул Мингал деген күүсүнө. Ал күү менен кезегинде Самара Токтогул эжебиз эсирдин эл артисткасын алган. Ошо 90-жылдар. Анан бирок күүгө он чыгаргычу обончулардан түгөл болбойт экен. Насихат кылып чыгарган, андан бери күүгө он чыгарган обончулар жокко эсе болуп келген экен.
Мына ушул Токтогул Аташтын тоюнда мен чыгардым Мингя деген. Ушуну Анда жакшы болот. Ошол чыгарманы да берейин. Азамат баракелди. Азаматсыз. Абдан сонун. Кут болсун. Кубат байкенин, Жумабек байкенин таң атканча жандуу үн менен ырын укум келип отурду эле, бирок тилекке каршы биз убакытка, саатка баш ийет экенбиз. Мынакей ар бир нерсенин башталышы аяк болот демекчи. Келиңиздер, анда кыргыз элиме, жалпы нарын жергесине өзүңүздөрдүн бир алтын шилекейиңиздерди чачыратып, каалоо тилектериңиздерди айтып өтсөңүздөр. Мен аябай кубанычтуу болуп атам да. Бир жакшы нерседен Кубатка нарын дайрасынын жээгинен жолугуп калып ошондо эле баягы нарын дайрасы деген ыр эсиме келетти да. Ушул бир ырдап аткан обонуна, өзүнүн бир тексттерине, обондордун кайрыктарына биз ушул залкарлар нарын ат башынын бир кандары билинип турат да. Калыбек Такаев, Камчыбек Жусупов, Күмөндөр байке, Табылды байке, Адылбек байкелерин ушул биздин нарындын чыгаан жигиттеринин бир керемет жан дүйнөсүн мен ушул тирүүлөй укканым аябай ыраазы болуп атам да. Анан Кубатка дагы ийгилик каалайм. Алтыным десе. Ушул бир толкундануу сезим пайда болду. Анан экөөбүздүн дагы ушундай бир биздин НТК келип ушундай баарлашып,
Нурзатка менен Токтосунду бет маңдай коюп алып бир жакшы нерселер сүйлөшүп, жакшы каалоо тилек айтып аткан үчүн да бир жолу терең ыраазычылык билдирем сиздерге. Жалпы Нарын элине келе жаткан майрамдары менен искусство тармагында иштеп жүргөндөргө кесиптик майрам 2 ноябрь менен куттуктайм. Андан соң келе жаткан Турдакун атабыздын 100 жылдыгы менен куттуктайм. Биздин академиялык театрдын 80 жылдыгы менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Аман бололук, бар бололук. Бул ишиңер ийгиликтүү болуп, ишибей иштеп жүрө бериңиздерге чын ниетиммен ыраазымын. Ошо кааларым жакшылык. Эң башкысы жүрөлүч көңүл ортпой. Абдан жакшы. Чындыгында эми Нарынга келгенде ар бир эле инсан өз жерине келген туулган жердин топурак алтын деген бекеринен эмес болуш керек. Мен Нарынга келгенде айтып атам, ушу долоон эмешкенде жүрөгүм локулдап эле өзүнчө мындай толкундоо пайда болот да. Өз жерине келаткан, айрыкча ушу Нарындан өтүп баратканда, Нарын суунун дайрадан өтүп баратканда бир жаңы дүйнөм, жаңы неме жаңырып оон чыгаргым келип элечи. Катта ушундай бир толкундоо болот да экен. Анан мен эң биринчиден ушу жалпы Нарын теле каналына жалпы жамаатына чоң рахматымды билгизем. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Дагы Нарын телевидениясы өзүңүздөр өнүгөңүздөр, улам бир жаңы изденүүлөрдүн үстүндө болуңуздар. Нарын элине бир жакшы нерселер тарбиялык жакшы нерселерди берет деген ойдомун. Элибизге ушу Нарындын жердештерибизге ар бириңиздердин үйүңүздөрдө токчулук менен молчулук ынтымак болсун. Ар бир күнүңүздөрдө кимдин өздүк майрамы болсо, туулган күн ээлериден мындай айтканда өздүк майрамыңыздар болсо, ар бириңиздердин туулган күнүңүздөр болуп болсун, көп жашаңыздар демекчимин. Небере чөбөрөнүн алдында, ата-энелердин алдында, кыскасы бардык инсандардын бактылуу болушуна мен тилектешмин. Нурзатка сиз бар болуңуз, көп жашаңыз. Чоң рахмат. Кандай той болсо да чакырып коюңуз, эми Бишкектен келген табазалап да. Макулуңуз. Сиздерге да чоң рахмат. Аман жетип алыңыз Бишкек шаарына. Чыгармачылык ийгилик сиздерге дагы, үй бүлөңүздөр менен ар дайым бактылуу жашоодо болуңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы өзүбүздүн программабыздын өз максатына жетти деп ойлойбуз. Кийинки берүүлөрүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Келиңиздер анда. Саламатта калыңыздар.